Туғандар, ассаламу алейкум. Өтө мындай кандай десем. Өтө бир жагымсыз жаңылык болуп атат. City Mobile'ды өткөндө жабылат деп бир-эки балдардан уктум эле. Эми бул туура эмес информациябы деп ойлоп калдым эле. Бирок ноутип City Mobile'дын өзүнөн сообщение келди. City Mobile закрывается, дейт. Это правда, дейт. Сейчас наш сервис продолжает работу. Точную дату закрытия мы сообщим позже, дейт. Выходит на линию. Важно и нужно. Люди также заказывают поездки по доставку. Не переживайте, у вас будет время закончить все дела. Спасибо, что вы с нами, дейт. Шундай тугандар, мынакей ошол кризистин бизге болгон пайдасы. Тугандар, да бир айта кетчү нерсе, City жабылып атат, мынакей көрүп атасыздар. Ошондуктан баардыгыңыздар машинаңарды полностью перенаклейка кылып кайрадан Яндекске атаманга чалабыз, кошулабыз, паркынын комиссиясы аз, акчаңа снимать эткенде комиссия албайт тугандар. Доставка, курьер, грузовой курьер, пеший курьер бүт ошолорду подключать этет. Чалып кеңири дагы маалымат алсаңыздар болот. Таксиге керектүү документтерди дагы колдон келишинче жасап, 2 саатка дагы уланганы жардам берет. Ушундай тугандар. Кеттик анда видеону дагы уланталы. City Mobile'dин жабылышы боюнча мен уккан маалыматтар боюнча эки причина бар экен тугандар. Биринчиси бул кризиске байланыштуу. Уже мо кризис болгондон кийин City Mobile өзүнүн поездкасын арзандатыш керек экен да, кризис келген боюнча. Уже эң эле арзан такси City Mobile болсо, андан дагы ылдый кылганы болбойт. Лучше жабылабыз депти тугандар. Ошондой кризиске байланыштуу ошондой чечим чыгарыптыр. City Mobile'дин каршерингтери калат экен, жана арендовый City Drive деген каршерингтери калат экен. Экинчи себеби City Mobile'ге бөлүнгөн 50 миллиард рубльдан сырткары дагы 50 миллиард рубль убыткага кирип турду тугандар City Mobile'че. Ошол себептен дагы City Mobile жабылат деп атат. Чынбы жалганбы билбейм, бирок биринчиси кризиске байланыштуу ошентип неме кылганы чын маалымат экен. Эми жакында башталат. City Mobile'дегилер машинасын полностью сыйрып, Яндексте блокировка болгондор Яндекске өтүшөт. Дагы башталат, моунда кызычуу болуп дагы. Эми бир жагынан жакшы эле. City Mobile жабылса эми жанагы Яндексте блокировка болуп калып, иштей албай City'де иштеп жүргөндөр көп да. Ошолар ишсиз калат да, просто ошол жагынан деме болосун да. Кыжалат болосун. Азыр эми жанагы китайский приложение менен эле ушул азыр Яндекс калып атыптыр. Анан да бирек Максим таксидеги ошондойлор бар экен, эми алар коем вообще мелкилер. Основном ушу Яндекс кылат экен, бирок пока Яндекс эч нерсе дейли тугандар, эми хотя бы Яндекс турсун, эгерде Яндекс да кетип кала турган болсо, кайра эле жанагы 2000-жылдарга кайтып калат окшойбуз деп атам, жанагы Жигули менен таксовать этип остановкаларда туруп алып адам күтүп, ошондой заманга келип калат окшойбуз деп атам кайра эле. Эми жакшы ниет кылып тура беребиз тугандар. Жакшы ниет кылып тура беребиз. Яндекс блокировка болуп электер уже заранее өтө бергиле. Уже ясно. Яндекске өтүп, колдон келишинче рейтингиңерди, кисартыңарды бүт баарын кылып даярдай бергиле. Эмнедеги City уже ясно болуп тур, Яндекске өтүп, уже дальше Яндекске ишиңерди уланта бересиңер. Жакында айдын аягында буюрса Яндекске өзүбүз дагы парк ачайлы деп атабыз. Канча сом таксопарк деп атабыз. Буюрса чоң иштешебиз. Андыктан канча сом менен бирге болуп турсаңыздар, буюрса маалыматтардан аркыра калбай жакшы жаңылыктарды угуп связь болуп турабыз тугандар. Анан обязательно Instagram менен Telegramга катталгыла. Instagram жакшы деп айтат, Telegramга колдон келишинче. Мегедеги YouTube дагы жакында жабылат деп атат. Эгерде YouTube'тун законуна баш ийбестен жанагындай элдерди жанагындай немеге үндөгөн видеолор чыгып эле турган болсо,
Россия территориясында YouTube жабылат деп турган. Ошон үчүн колдон келишинче Instagram менен Telegramга каттыра бергиле. Полностью ссылкаларын описанияга жазып калтырам. Ошол жерден эле бир басып катталып подписка болсоңор болот. Вирус'a связь болуп турабыз. Ишти ташуулантабы. Бүгүн кеч чыктым, саат 11:30, бир заказ кылдым. 300 рубльдик. Кече күнү иш жакшы эле болду. Кече күнү 10 заказ кылдым. 10 заказ. 10 заказым 6600 болду. Кече жакшы иш болду. Здравствуйте. Воронежская улица, да? Хорошо. Жетпей атты иш болуп атканда. Ушунчук ДПСниктер жанагы пешеходдун астында туруп алып, ол бир 100 метр 200 метрден ар жакка туруп алып, машинесин жанагынтип парковкага бекитип коюп, карап турушат да жанагынтип. Пешеходдун жана оң жактан жана туруп калган, болбой калгандарды пропускать этпей атасың деп штрафты бюджетте жазып берет да. Основном Шолковский метро жактачы. Ушундай тоғызда иш болбой атканда. Каждый кармагада чөйнө туруп алып, бекинип жейм. 1,5 миң. 2 айдын ичинде төлөсөң 700 рубль. 2 айдын бу. Течение 20 дней болсо керек, да? Штрафын ушулардынчы. Ушуну жетпей атты. Так что этият болула пешеходдордончу. Кой берип болбосо нар жактан астанада карап. Жок жерден эми иш зор болуп атканда саат 3төн 50 мүнөт өттү. Так заработок 2400 болду, саат 3төн 50 мүнөт өттү. Бүгүн канчада чыктым? Бүгүн 11лерде чыктым окшойт. Так, канча заказ кылдым? Канча заказ кылгам, мынча көрүнбөйт. Азыр дагы бир заказ алдым, Зеленый проспект депчи. Ушуну алып барайын. Анан дальше көрсөтөм. Здравствуйте. Зеленый проспект? Да. Turganlar bunu koyar. Bir saat 16 minut alıp geldi mi arkadaşlar? Bir saat 16 minutta 1313 ruble aldı. Так, по очередь 166 deydi bunu koyada. Mınca adam ne kılıp atat dedi. Bunu koyada 166 adam. İştebeysiңер bu şaharga bardı. Elдің бардығы ушул жакта. Подписчиктер жүрөтүн жак. Алейкум ассалам. Кантадасың? Вообще ойлоп атып эле көрөм деп. Тез, Кудайга шүгүр. Ооба. О, насыл чүчү. Ошол жака эле турабыз, ооба. Або. Подписчиктер элдин бардыгы болот бала. Кете берет окшойм, шаарга. Так. 166'dan 161'e çıkıp kaldı. Zarabat'ta 3800 oldu. Geçki saat 6 olayında kaldı. İş çok eğildim. Bardığın aeroportta gelip aldım. Tuğanlar Vnukova'dan Karalyovka zakaz aldım azıcık. Kança kilometre ekran görgüzelim Vnukova'dan hazır. Karalyov. Vnukova'dan 73 kilometre değil. 1 saat 25 minut görsetті, taz görüyoruz, pulun kança kavret.
Здравствуйте. Королёв? Королёв. Хорошо. Вот эти вот столбики B11 не видно ни хрена. Вот те большие. Ага. Да, это не замечено такой маленький. Какие-то, да. Вот там, если вот написано, там Стелла огромная. А13. Что там с дорогой? Так, час 24 минут показывает. Пробка не очень. Так, туғандар, Внуковадан келдім аэропорттан. Королевка 70 қанша километр, өте арзан беріп қойды. Бұрға тезіле келіп қалдым, 1 саат 20 минуттеле келіп қалдым. Так, 1,5 мыңға берді, почти 1,5 мыңға. 1483 рубль берді. 1119 рубль таза қалып тұр, 1 саат 20 минутта. Так, кешкі саат 8 болды. Вообще қанша заказ болды? Он наших заказов қойдым ақша. Так. Кешкі саат 8, заработок 4966. Саат 11-де шыққан. Так, көрейін, қаншада шыққан. Точно көріп көрейін. Так, заказы. Birinci заказды, даже 11:30-да баштаған екен. Birinci заказды 11:30-да баштап, саат 8-ге чейін 5 минут. Az по делам қойып қойдым, шарға көздеп. Неде отырып тұрайын 5 минут. Шаршап та қалдым негізі. Ақырын шарға көздеп жылай берсем керек болып қалды. Что-то Королевтан бербейді заказ. Короткий для заказдар таштады. Королевтан берді. Бұл жерде да заказдар арзандар. Бұл жерде қалынша секін кетіп қалыш керек шарғач. Ярославская шассыға жетікше берсе берді, бербесе жоқ. Шundan шарға түшіп кетеді, лучше шарғыла орайын. Туғандар аз келе айтсам пассажир айтады. Қарсаң көчеде дағыды. Проверкалар қатты күшеп отады. Бөт машинасынан бері түтіп текшеріп. Аэропортта айтады, аэропортты контроль өте күшеді дейді. Büyük sumkaların бар жоғын текшеріп өткен, қайсы бір областта ошо самолет алып шығып чағымда бір нәрсе жардырайын деген, бір нәрсе қылайын деген жерінен қармалып қалып тұр. Ошоға самолеттерде өте қатты контроль болып отыр, аэропорттордочу. Азыр келген пассажир айтады. Дедім, әр біріне дейді, бір жарым саат текшеріп өтеді дейді. Büyük бар жоғын шаштырып дейді. Ошондай Қырғызстаннан келіп отқандарды қандай қылып отты екен онда. Так, короче, аз Королевтан бербей қойды. Секин шары көздеп кете берейін. Бербейткен өз қашан ақырқы жолы бұл жақтан алып кеткенімді есте албайым, өзі бұл жақта жақшы бербейді Королевтан шарығач. Бұл жері жителдері үшін бір-бірінікмен де бары өріп неден. 5 километр бұл жаққа, 5 километр бұл жаққа. Кеттік шарыға. Сақырыға кеп там тоғанда. Saat 12 olub qaldı. Barıb görəylüçü qanday ekan situasiya. Qısqасы to'g'anlar Moskvada medosmotrdan o'tgani menen so'rama бұл жерден patentni bermaydi. Анын бардыгы бүткөндөн мен Сахарга барды эткен, патент ошоктон алып келди эткен. Билбейм, Москвада медосмотрдан өткөн стоитпи, не стоитпи, аз бар көрөбүз. Канча өчүрүп бар. Канчада тиет. Москвада өткөнүңө жарабайт, бияктан дагы аден өтөсүңөр десе болду да мен. Бар көрөлүчү. Так, туғандар Сахарга барып келдим. Авал жакшы, мурдакыга караганда. Мурдакыдай жанагындай талпа өчүрүп жок. Колдон келишинче понедельник, вторник, среда күнү барган аракет кылгам. Неге дегенде четверг, пятница күнү, но биздин тажик, өзбек тугандар аябай көп барат экен. Ошо күндөрү баргандар өтө жанагындай талпага папка болуп калат. Ошон үчүн колдон келишинче ошо 3 күнү барсаңар, биз түн эле кеттим эле.
Так, 12-лерде эле кеткен, барып ошол жерде жатып, бир 5:30 турдук. Өчүрүп болуп туруп, анан кийин 7:50 ачылат экен. 7:50 ачылгандан кийин киришти. Сразу 20-дан адамдарды кабыл кылып эле 1 саатка жетпей эле чыгарып атат. Анан кийин мына Кутузовский проспектте жанагы медицинский обследованиеден тапшыргандарды алып барып айтса, ошол болот экен. Несі жаман, бұл жерде медицинский обследование өткөндөн патентті сөйлөмөр Сахаровадан алат экен туугандар. Аны бұл жердеги балдар айтпаптыр. Барып сурасам, берип атабы десем, берип атат дедилер, кыргыз балдар. Алар туура эмес эле маалымат берип койгон экен туугандар. Ошон үчүн лучше ошол жака эле барып, общий эле тапшырсаңар ошол жакшы экен. 5200 акча кетет экен полностью. А бул жакта 1000 рубльдай, 1,5 мың рубльдай көп акча кетип калат экен. Бул жакта тапшырып, анан бул жерде 1 жума күтүп, бул жерде 1 жума күткөндөн ал жакка барып тапшырып, ал жакта дагы 1 жума күтөт экенсиң да, жана патентиңер даяр болгучачы. Ошондой туугандар. Ал жакты тартып, жана ырсытпай эле короткий эле түшүнүктүү эле айтып коеюн дедим. Жана индийский кинодо жана жарым саат көрүнгөн жерде тартып жүрө бербей. Эми Сахаровага барып жүргөн, бүт эле билет кандай ситуация. Ошондой туугандар. Керектүү документтер ошо паспортуңардын переводун обязательно алып алгыла. Бул жерде 700 сомго жасап, бирок бербейт экен, өздөрүнө алып калат экен. Ошо калгандары бүт бул жерде го жакшы копиялары бар экен. Перевод паспортуңардан алгыла, самый главный ошол. Колдон келишинче жакыныңар менен болобу немелер менен общий келип, эртерээк келип, машинеде жатып, ошо 5-терде туруп алып туруп, өчүткө туруп эртерээк келсеңер жакшы. Так айтат, ошол жерде бир трактор сайтты. Саат, то есть 12:00 обедтен кийин эч ким калбай калып атат. Силер эмнеге мынча эрте келип болуп атасыңар? После обед эч ким калбайт. Обедтен кийин деле келсеңер эч ким жок, кеңири кылдырып кете бересиңер деп ошентет. Азыр мурдагыдай талпа жок экен, чындыгында туугандар. Эшик жанагы астында үйүлүп турган жок. Киргени кирип эле ошо ойдон эле нар жакка өтүп кетип атат. Кирип кетип атышат. Сразу элечи 20-дан адам келет, ошолар сразу кирип кетет. Жетишип атат, кеңири эле өспөйт. Ошондой туугандар. Бардыгыңыздарга ийгилик. Видео жакса лайк басып, каналга подписка болгула. Instagram, Telegramга катталгыла, YouTube жабылып калышы мүмкүн туугандар. Ошондой. Бардыгыңыздарга ийгилик.